Assalamu alaikum urmatly bizdin sarf sağın görärmandary. Sizler menen biz sabaklarybızdy ulaybyz. Biz birinci bölümdebiz. Koşumça taması jokuş tamalı etiştin. Üçüncü sabagyny ulaybyz bugün. Bugün bizdin üçüncü sabagybız etiştin arkanday kriterlerge karap bölünüşü turaly bolat. Etiş arkanday kriterlerge karap bir gançaga bölünöt. Misалы negizgi tamalaryň sanyna karap, atkaruuçusy belgilүү je belgisiz ekendigine karap, jana başga kriterlerge karap bölünöt. Эми биз сиздер менен бүгүн этишти толуктоочуга өтүүчүлүгүнө карап экиге бөлүнөрү тууралуу сөз кылабыз. Толуктооч дегенде бизде араб тилинде мафулун бих деп аталынат толуктооч. Толуктоочуга өтүүчүлүгүнө карап экиге бөлүнөт. Толуктоочуга өтпөөчү, анан толуктоочуга өтүүчү болуп. Биринчиси толуктоочуга өтпөөчү этиш, башкача айтканда өтпөс этиш деп айтабыз. Кыскартып, арабчасы лазимун деп аталынат. Мисалы коме турду дегендей. Экинчиси толуктоочуга өтүүчү этиш дегенибиз башкача айтканда өтмө этиш. Арабчасы мутааддин деп аталынат. Мисалы дороба урду дегендей. Көрүп турганыңыздардай лазим этишибиз бул толуктоочуга өтпөөчү. Бул этиштин жана анын аткаруучусу менен гана чектелет. Этиш эмнеге аткарылды экендигине муктаж болбойт. Мындай айтканда, этиш аткаруучу менен эле чектелип, этиш ал башка нерсеге таасир этпейт. Ал эми толуктоочуга өтүүчү этиш мутааддин этиште этиштин кыймыл аракетинин таасири башка нерсеге өтөт. Мисалы үчүн урду дегенде ал жерде бир урулган нерсе бар дегендейчи. Анан өтмө этиштер негизинен кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Мисалы дороба урду, кимди, акела жеди, эмнени дегендей. Өтпөс этиштер мындай суроолорго жооп бербейт. Демек биз түшүнүп алдык. Ал-лазим, ал-мутаадди болуп этиш экиге бөлүнөт экен. Эми сиздер мына бул төмөнкү көнүгүүлөрдү иштеп келесиздер. Өтпөс жана өтмө этиштерди бөлүп келесиздер деген ишеничтебиз. Анда эмесе биздин сабактарды көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарга чейин сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.